Assalamu алейкум, урматтуу Китеп ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан көрүшүп отурганыбызга биз кубанычтабыз. Биринчи кезекте сиздерди биздин бүгүнкү коногубуз менен тааныштырып кетсек. Assalamu алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы рахмат. Өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Алишер Имамов. 2017-жылы Стамбул университетинин пиар жана реклама тармагын окуп бүтүргөм. Ошондо менин кесибим пиар менеджер болуп калат. Азыркы күндө реклама тармагында иштейм. Ошондой эле Үйрөн деген окутуу долбоорубуз бар. Биздин онлайн окутуу долбоорубуз, ошону жетектейм. Жакшы. Алишер байке, бизге бүгүн кайсы китеп жөнүндө айтып бересиз? Кайсыл китепти даярдап келдиңиз? Мен мурун дагы Китеп ТВге конок болуп келгем. Ал маалда биз көбүрөөк романдар же болбосо мындай эсселер тууралуу сүйлөшкөн болчубуз. Бул жолу болсо бир аз дагы билим китеби болсун деген максатта. Менин да тармагым менен байланыштуу Дижитализм деген китеп тууралуу айтып берейин деп атам. Дижитализм китебинин автору Саид Эржан деген эл аралык соц тармактар ассоциациясынын жетекчиси деп айтсак болот. Ошол кишинин өзүнөн алган бул китеп тууралуу айтып берейин деп атам. Жакшы. Дижитализм деп калдыңыз. Ошондо бул китеп эмне жөнүндө? Жалпысынан китепти бизге тааныштыра кетсеңиз, анткени биздин көрүүчүлөргө бир аз түшүнүксүз болуп жатса керек дижитализм. Дижитализм деген сөздүн өзү санариптик дүйнө тууралуу бир дижитал деген санарип деген сөз. Дижитализм дегенде санарипизм деп которсок болот. Бул жерде азыр дүйнөбүз технология өнүгүп атат, баардык нерсе санарипке айланып аткан маалда биздин бул дүйнөдө кантип туруп туура жашашыбыз керек, туура кадамдар ташташыбыз керек экендиги тууралуу китеп. Ошондой эле соц тармактарды, дижитализм дегенде эң көп соц тармактар болуп атпайбы? Соц тармактарды туура колдонуу жана башкалар тууралуу жазылган китеп. 2019-жылы басылган. Андан кийин азыркы бул менин колумда турган экинчи чыгарылышы. Азыр болсо 7-чи чыгарылышка чейин чыккан. То есть бул эң көп сатылган, эң көп неме кылган китептердин бирөөсү, эң популярдуу китептердин бирөөсү. Дагы аябай көп спрос болуп атат дагы деле. Андан тышкары күн сайын жаңылыктар болуп аткандыгы үчүн жаңылыктар менен толуктоп турганга туура келет. Ошондуктан көп басылып атканда ошого да байланыштырсак болот. Өзүнүн актуалдуулугун азыркы учурда жогото элек. Актуалдуулугун жогото элек. Жакшы, буюрса биздин бүгүнкү маегибиз кызыктуу болот деген ойдомун. Анткени соц тармактарды азыркы учурда колдонбогон кишилер өтө эле аз. Дүйнөнүн төрт бурчу колдонот. Соц тармактар жөнүндөгү китептер азыркы учурда аз жазылат. Бул алгачкы китептерден десек да туура болчудай. Ооба, негизинен Саид Эржан негизинен соц тармактар боюнча өзү адис болгондугу үчүн бүгүнгө чейин 1000ден ашык жерде семинар берген. 1000ден ашык жерде бул немени айтып берген. Соц тармактарды кандай туура колдонуу боюнча именно мусулман катары, именно биз жаңы муун кандай колдонсо туура болот. Андан тышкары ата-энелер катары балдарыбызга кандай колдондурушубуз керек. Эмнелерге тыюу салышыбыз керек, эмнелерди сунушташыбыз керек дегенге окшогон нерселерди кеңеш берген. Бул китеп негизинен 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө ушул соц тармактардын, популярдуу соц тармактардын келип чыгышы, андан тышкары башка алардагы коопсуздук же болбосо анда негизги эрежелер, мисалы үчүн айтайлык, LinkedIn деген соц тармакта адамдар көбүнчөсү костюм менен түшкөн, мындай бизнес сүрөттөрүн бөлүшүшөт. Себеби ал бизнес профилдердин соц тармагы. Инстаграмда болсо көбүрөөк, мисалы үчүн адамдар саякаттап аткандагы, эс алып аткан маалдагы сүрөттөрүн коюшат. Ошого окшогон нерселер. Биринчи бөлүктө айтылат. Экинчи бөлүгүндө болсо соц тармактар аркылуу маркетинг. Бизде SMM деп коюшуп атпайбы? Ошону туура жүргүзүү үчүн кеп кеңештер. Фирмалар соц тармактарды кандай колдонуш керек деген бөлүгү бар. Үчүнчү бөлүгү болсо саясий коммуникацияда колдонула турган. Кандай кылып туруп бир саясий киши же болбосо бир саясий партия кантип соц тармакты башкарыш керек, келген комментарийлерге кандай жооп бериш керек жана башкалар тууралуу мындай кыска-кыска кылып туруп айтып кетилген бир китеп. Жакшы. Демек, китеп 3 бөлүктөн турат. Ушул 3 бөлүмдүн ичинен эң бир кызыктуу бөлүмү кайсыл болду сиз үчүн?
Эми мен өзүм PR тармагында иштегендигим үчүн мага бул китептин ичиндеги ар бир сөз, ар бир тамгасы дагы керек болсо маанилүү. Кызыктан дагы көбүрөөк бул маанилүү. Мен үчүн билим бул жакта үйрөнгөн нерселер. Ал эми бул жерде башка адамдардын да көңүлүн тартышы мүмкүн болгон аябай көп маанилүү нерселер бар, кызыктуу нерселер бар. Алардан бирөөсү именно мисалы үчүн азыр актуалдуу болгондугу үчүн айтыш мүмкүн болгон коопсуздук темасын айтып бергим келди. Анткени бул жерде мындай суроо болушу мүмкүн да, соц тармактардагы коопсуздук эмне деген нерсе деген суроо болушу мүмкүн. Аны мондай деп айтып кетейин. Биринчиден өзүбүздүн коопсуздугубуз. Соц тармактардагы кээ бир оюн жана башкалардан улам кээ бир адамдар өзүнүн жанын кыйганга чейин барышты, жанагы Көк кит деген оюнду эгер эстей турган болсок, 2-3 жыл мурун чыкты эле. Ошого окшогон кооптуу нерселерден өзүбүздү коргошубуз дагы бир коопсуздук. Ошондой эле биздин соц тармактардагы аккаунттарыбызды коргошубуз дагы бир коопсуздук. Себеби аккаунтубузду алып алган адам бизге моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы, экономикалык жактан дагы көп зыян бериши мүмкүн. Мисалы үчүн менин аккаунтумду алып алган адам менин досторума кат жазышы мүмкүн. Мага акча керек болуп атат, мага акча жибер деп. Ошондой учурларда кантип биз өзүбүздү коргошубуз керек деген темада мисалы үчүн атайын бир бөлүк бар. Андан тышкары вирустар бар. Вирустуу ссылкаларды жиберип туруп ошолорго могу жерде сен аябай жаман чыгып калып турсуң бул сүрөттө, бир кирип көрсөң деген ссылкалар келип калат, же болбосо Азия Молдун туулган күнү үчүн бир акция болуп атат экен, ушуга бас деген азыркы күндө чыккан мындай вирусный спам немелерди, сообщениялер деп коебуз. Ошолорго баспаш керек экендигин айтылган бир бөлүк бар. Андан тышкары бул жерде биз кантип өзүбүздү коргошубуз керек деп айта турган болсок, бул жерде биз бир приложенияны, любой приложенияны телефонубузга жүктөп аткан маалда сөзсүз түрдө ага берген уруксаттарыбызды карашыбыз керек. Мисалы үчүн сүрөт тартуу үчүн колдонула турган приложениеге биз геолокациябызды, сообщенияларыбызды, андан кийин башка звонокторубузду жана башкаларды берген учурлар болот да, башка ошолорго уруксат ким окуп чыгат ошончо нерсени? Кабыл кылдым деп эле биз өтүп кете беребиз да. Негизинен болсо биз буларды карашыбыз керек. Анткени бул маалыматтарды кийин башка сервистерге сатылышы мүмкүн, башка жактарда колдонулушу мүмкүн. Тилекке каршы ушундай мошенничество жолдор да бар. Бир кызыктуу приложение кылып коюп туруп, ал приложение аркылуу биздин маалыматтарыбызды уурдоо тема болушу мүмкүн. Ошондой эле биз паролдорубузду жакшы паролдор коюп, сөзсүз түрдө тамгалар, андан кийин жанагындай собачка же болбосо илеп белгисине окшогон белгилер колдонуп, чоң тамга, кичине тамга колдонуп, паролдорубузду күчтүү паролдор кылып колдонушубуз керек. Жана аларды эч ким менен бөлүшпөшүбүз керек. Буну баары эле билсе керек. Ошондой эле биз электронный поштага же бир немеге кирип аткан маалда SMS менен кирүү деген мүмкүнчүлүк азыр келип калган. Бир аккаунтка кириш керек болсо сөзсүз түрдө телефон менен аны подтверждать этиш боюнча. Бул нерсени сөзсүз түрдө колдонушубуз керек, бул мүмкүнчүлүктү. Же болбосо бизге эгерде бирөө жарым досторубуз, тааныштарыбыз сообщение жазышса, даже бизди билип туруп деле жазышса дагы сөзсүз түрдө аны менен телефондо байланышып, андан кийин ага акча жиберишибиз керек же башка неме кылышыбыз керек. Ошондой эле эгерде биздин бир аккаунтубуз уурдалган болсо, мисалы үчүн айрыкча анда банк карточкабыз жана башкалар туташтырылган аккаунтубуз уурдалган болсо, сразу бүт данныйларыбызды өзгөртүшүбүз керек, керек болсо банк менен байланышыбыз керек. Бул азыркы күндө эң популярдуу болгон мындай мошенничествонун жолдорунун бирөөсү. Ошондуктан буга маани беришибиз керек деп ойлойм. Мен кызыктуу бөлүк катары, кызыктуу эмес, керектүү бөлүк катары ошону силерге айтып берейин дедим. Кызыктуу бөлүк дегенде эле керектүү деген туурараак болот окшойт деп ойлоп калдым. Анткени азыркы учурда соц тармактар аябай өнүккөн менен, ошон менен чогуу жанагындай алдамчылык да аябай өнүккөн заман болуп калды. Мисалы үчүн күн сайын эле көрүп калабыз, айрыкча бир элге таанымал адамдардын жанагындай аккаунттарын уурдатуу жөнүндөгүлөрчү. Анан жанагы акчасын билбей берип коюп, жанагы соц тармактар аркылуу аябай кызыктуу китеп экен. Мен бул китепти мисалы үчүн өзүм жалпы эле окурмандарга сунуштамакмын. Жалаң гана жанагы
айтишниктерге же болбосо ушул сыяктуу тармактагыларга эмесчи, анткени чындыгында китеп азыркы 21-кылымда баарына керек китеп. Соц тармактарды кантип туура колдонуу керек деген бөлүмү айрыкча керек. Сиз бул китепти кимдерге сунуштамаксыз? Siz özünüz айтып кеткендей эле мен бул китепти ар бир колдонуучуга, ар бир соц тармак колдонуучусуна сунуштайм. Бирок кээ бир адамдар бар да, соц тармактарды жөн гана мындай оюн күлкү үчүн гана колдонгон. Алар балким окубаса деле болот. Бирок чындыгында бул соц тармактардан мен биринчиден туура маалымат алайын, туура маалымат жүктөйүн, андан кийин коомчулукка пайдалуу болсун, пайдалуу иш кылайын же болбосо пайдалуу нерселер алайын деген кишилер боло турган болсо, алар бул китепти бир окуп чыгуусуна пайда бар. Албетте азырынча түркчө, балким бир өзүбүздүн неме менен мүмкүнчүлүктөр менен балким кыргызчага да которуп, кыргызчасын чыгартканга да аракет кылабыз. Эгер болуп калса, кыргызчасын да окуп чыгууну сунуштайм. Ошондой эле мен бул китепти, китептин өзүн силердин каналга, Китеп Бүү каналына белек кылууну каалап атам. Рахмат. Силердин китепканада турсун, балким келген окурмандар же болбосо коноктор мен окуп чыгам десе, аларга бересиңер. Алар да окуп чыгууну кызыккандар болсо окуп чыгышы мүмкүн. Ушул жерден силерге берип коеюн. Чоң рахмат. Биз үчүн күтүлбөгөн белек болду, чындыгында. Ыраазычылык билдиребиз. Менде да бир ушундай суроо пайда болуп жатат. Китеп түрк тилинде жазылган. Кыргыз тилине которула элек. Орус тилинде же башка тилдерде барбы? Негизинен бул китептин ичиндеги маалыматтар Түркияны борбор катары алып туруп жазылган да. Статистикалар мисалы үчүн Түркиядагы мисалы үчүн Twitter колдонуучулардын саны, Түркиядагы Facebook колдонуучулардын саны деп туруп даярдалган. Ошон үчүн бул китеп балким башка тилдерде которулбаган себептердин бирөөсү ошол болсо керек. Бирок эгерде биз кыргыз тилине которо турган болсок, Кыргызстанга ылайыкташтырып которобуз. Жана Саид бейдин өзү менен байланышып туруп, анын немеси менен, аны да көрүп чыккандан кийин Кыргызстанда бөлүшүшүбүз мүмкүн болот ал китепти. Ошондой бир планыбыз бар, оюбуз бар. Анткени бул керектүү китеп болгону үчүн. Ооба, чындыгында аябай керектүү китеп экен. Түрк тилин түшүнгөн көрүүчүлөрүбүзгө сунуштайбыз китепти. Анда эмесе биз сиздин келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Аябай кызыктуу дейин эле, пайдалуу маек болду деп айта алам. Келип бергениңизге чоң рахмат. Мен ыраазычылык билдирем биз чакырып ушул жерде конок кылганыңыздар үчүн. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү берилишибиз ушуну менен соңуна келип жетти. Бул китеп сиздерге кызыктуу, ары пайдалуу болду дегенге мен аябай ишенем. Жана түрк тилин билгендерге албетте сунуштаймын. Буюрса сиздердин ушул китеп жөнүндө ой пикирлериңиздерди комментарий бөлүмүнөн күтөбүз. Саламатта калыңыздар.